Nasiyага бүгүn бизге дүйнөнү десе да калып коебуз да насияга ойлонбойчу. Машина насия, үй насия, бул насия. Азыр умрага да насияга барып атат адамдар. Насиядан кичине коркуш керек туугандар. Насия менен жашабаш керек. Себеби мойнунда карызы бар адам өлсө, Каабанын ичинде сежде кылып жатып өлсө да карызды төлөмөйүн бейишке кирбейт. Шейит болуп Аллах жолуна ажылыкка баратат, жолго баратып бир жерде өлдү, ошол жерде алып барып Каабага коюшту. Кыямат күнү бейиштин астында турат, бирок кирбейт. Эмнеге? Карыз төлөш керек, карыз. Ошон үчүн насияга ала бербеш керек. Насияга машина алып бир минген болбойт шариятта. Төлөйм анан, кантип төлөйсүз? Насияга ким алса болот? Насияга мына бул жерде акчам бар. Бир сатуучу бир мал бар, 100 миңге сатыла турган бир малым бар. Же мына машинем бар, 100 миңге сатылат. Ошол адам 100 миңге бир буюмду алса болот, муну сатып бергидей. Анысы жок, иштеп табып берем деген адамга машина, үй насияга алганга болбойт. Сураңыз маселесин. Ошого биз кыйналып жатабыз. Кайыпка мамиле жасапчы. Кыйналып калып атабыз. Азыр ушул жерде отургандар азыр тактап чыкчы болсок, тең жарымыбыз карыз берип ала албай жүрөбүз. Туурабы? Калган тең жарымыбыз карыз алганбыз, төлөй албай жүрөбүз.